Бухари Муслимде. Демек периштелер бизге келип турат экен, биздин жаныбызда жүрөт экен. Булар болсо багындыкта топтолот экен, асыр намазда топтолот экен. Булар келип алып бардык амалдарды жазып кетет экен. Алла Таалага барып отчетун берип турат экен. Кыямат күнү булар күбөлүккө өтөт экен. Биз буларга ыйман келтиребиз периштелерге. Периштелерге ыйман келтирүү фарзы айн. Кандай экен? Фарзы айн. Аллага ыйман келтиребиз. Аманту биллахи ва малаикатихи. Экинчи кезекте эле периштелер. Периштелерге ыйман келтирбесеңиз, сиз мусулман эмессиз. Пайгамбарларга, Алла түшүргөн китептерге, Алланын тагдырына, Алланын кыяматына ыйман келтирбесек, мусулман эмеспиз. Ушунун ар бири фарз айын. Ыйман мужмал деп коет. Бардығына ыйман келтиришибиз керек. Муфассал. Ыйман келтиришибиз керек. Ошон үчүн мына периштелерге ыйман келтирип, дайыма өзүбүз жүргөндө ушу сезим менен жүрөлү, периштелер менен бирге. Алар эмне кылып жүрөт? Бекер эмес. Алар эмне экени? Алар бекер эмес. Кирамин катибин я'ламуна ма таф'алун. Алла айтат, сыйлуу периштелер, булар эмне кылып жатканыңардын бардыгын билип турат. Булар жазат. Оң жактагы периште сооптор жазат. Сол күнү убакыт болуп калды. Куранда Алла субханаху ва таала аятта айтат: "Ма ялфизу мин каулин илля ладайхи рақибун атид." Адамдын тилинен кандай гана сөз чыкпасын, даяр көзөмөлдөчү периште жазганга даяр турат дейт. Карачы. Любой сөз чыкканда жазылат экен. Ушунун бардыгын күнүндө жазып, тияка сактай берет. Чоң амал деп коет. Амалыңыздын китептери болот. Ошону кыямат күнү ар бир адамга Алла Таала берет. Периштелер келип туруп сиздин колуңузга тапшырат. Мына китебиңиз. Алладан буйрук келет. Икра китабак кафа би нафсика al-yawm alayka hasiba. Китебиңди оку. Китебиңди оку деп өзүбүз жаздырган китепти өзүбүз окуйт экенбиз. Алла окуп турат. Биз азыркы амалдын машинасыбыз биз. Амалдын станогубуз биз. Билесизби? Тилибиз амалдын станогу, көзүбүз, булагыбыз полный амал кылат. Ушунун бардыгы жазылат. Адамдын денеси амал чыгаруучу станок. Адамдын денеси жакшы же жаман амалды чыгаруучу станок. Же жакшы амалдар чыгат, же жаман амалдар чыгат. Биздин денебиз өлгөнгө чейин жакшы амал же жаман амал чыгат. Ушунун бардыгы китептерге жазылат. Алла Таала кыямат күнү окут турат. Өзүңдү сүйлөгөн сөзүңдү, кылган амалыңды, иштериңди бардыгын өзүбүзгө окуп турат. Оку. Икра китабак кафа би нафсика al-yawm alayka hasiba дегени бүгүн саңа өзүң сен жетиштүүсүн эсептегенге. Башка бирөөнү чакырып келип, мына ишти кылдың беле, мына сөздү айттың беле дегенге моюндандырганга кажет жок. Өзүң китебиңди өзүң окуйсуң. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, жараткан Алла Таалам баарыбызга бекем ыйман берсин. Жараткан Алла Таала баарыбызга жоопкерчилик сезимин берсин. Алла субханаху ва таала баарыбызды өзү дайыма туура жолго жолдоп, өзү эстетип, өзү Алла субханаху ва таала эстетсин. Амандыгын берсин, жакшы амалдарды кылганга Алла Таала мүмкүнчүлүк берсин, тофик берсин. Жаман амалдардан Аллахым өзү сактасын, дозоктун жолуна түшкөндөн сактасын, шайтандагандан сактасын, кутургандан сактасын, шүгүрсүздүктөн сактасын. Алла субханаху ва таала такыбалуу, кичпейин, ынтымактуу, рахимдүү жашоо берсин баарыбызга. Мына амалдардын баары айтылып аткан максаты ушул. Ошолордун ичинен өтө таасирлүү, касиеттүүсү намаз. Намазга бекем болойлу. Жараткан Алла Таалам баарыбыздын окуган намаздарыбызга ихлас берип кабыл кылсын. Биз жакында үйлөндүк, уруша кетебиз дейм, кетебиз. Эмне кылсак болот? Талак бергенде укту же укпады, сага талак деп айтылган. Туугандар, мынакей, жакында үйлөндүк деп атасыңар, азыр эле урушту баштасаңар кандай болду? Ар бир нерсенин өзүнүн себеби бар. Эмне үчүн уруш?
Эмне үчүн уруш? Азыр эле үйлөндүңөр. Бул уруштун бардыгы ыймансыздыктан, динсиздиктен, ахиреттин пикири жоктуктан, жоопкерчилик сезими ойгонбогондуктан болот. Өзгөчө буга ушуга өтө чоң таасири телефон. Күйөөсү да аялды карай берет. Тиги тияктан бузулуп атат, бул жактан бузулуп атат, анан урушпай анан эмне болот? Телефонду пайдаланайлы. Пайдалуу нерселерге пайдаланайлы. Арам нерселерге өзүбүздүн дозокко жыланды топтой турганды пайдаланбай эле койлу. Кабырга пайдаланбай эле койлу анын жамандыгына. Күнөө бүгүн жеңил болуп калды, оңой болуп калды, арзан болуп калды. Өзгөчө мына жаштарга мени телефондон пайдалуу, жашооңузга пайдалуу нерсени алыңыз. Болбосо сиз өспөйсүз эч качан. Телефон толугу менен токтотот. Бул мурда эле айтышкан. Бул азыркы мына чөнтөк телефону шайтандын куралы деген. Инструмент сатан. Ошон үчүн иншалла Алладан бейкапар кылып коет да. Алладан связь үзөт. Анан конечно, үй бүлө менен бала чаганы тополоң болот, анан урушуп калат. Жашап айла кайра талак деп кандай? Ошон үчүн иншалла биринчи мына нерсени таштагыла. Анан талак мындай да, талак бергенде аял угабы, укпайбы, кызыгы жок түшүп калат. Аялдын талактын укканы шарты керек эмес. Мен уккан жокмун. Укпаса деле эгерде күйөөсү талак берип койсо Москвада түшүп калат. Бишкекте да. Замат эле. Ошон үчүн эркектер сураныч, талак деген сөздү унуткула. Өзгөчө жашта сабыр деген сөздү үйрөнгүлө. Кичине сабыр бар, жакшы болуп кетет. Кичине чыдап кой. Толкун акырын тынчтанат. Шамал токтойт. Жамгыр жаай бербейт. Түн түрө бербейт, азыр жарык чыгат. Сиз эмне чочулайсыз мынчаны? Өзүңүздүн ачуулугуңузга, кызыкандуулугуңузга, тез жиниңиз келгенге, бул шайтандыкы бар. Шайтан сүйүнөт. Тез ачууланган киши менин досум дейт. Молодец, красавчик. Любой ишти кылдырам дейт да. Досу менен деле мушташтырат, тополоң чыгарат, машине. Ачууланган киши. Ачууланган учурда шайтандын нападениясы өтө укмуш болот экен. Точно оңго атат экен да. Ошон мына дедим, мунуларды сактанайын. Мен Москвада магазинге кассага иштейин дегем. Ал жерде ичимдиктердин түрү, тамекилер бар экен. Сатып алуучулар көпчүлүгү орустар. Ошол жерге иштесем болобу? Башка ишти издеңиз. Акырын жакшы адал ишти издеңиз. Ичимдик сатылган жерде ичимдик боюнча сөз мен ичпейм, бирок сата берсем болобу? Болбойт. Көп адамдар бар да, мен арак өзү ичпейм, бирок сата берейин. Оруска сата берсем болобу? Ал деле адам да, андан бузукулук таркап атпайбы? Болбойт. Биз даже оруска эмес, айванга жамандык каалабайбыз. Биз мусулман эл ушундайбыз. Наркотик арамбы? Бардык адамга арам. Арак бардыгына эле. Албетте алар аткарып өзүнүкү, бирок биз аларга жамандык каалабашыбыз керек. Намазда биринчи такбирден кийин сана дуасын окуш шарт эмес, сүннөт. Сана дуасы деп коет. Аллаху акбар дегенден кийин колду байлап туруп субханакаллахумма ва бихамдик окуйбуз го. Ва табаракасмук ва таала жаддук ва ла илаха гайрук. Ушу сана дуа. Буну окуу сүннөт, ичибизден окуу, үн чыгарбай, купуя окуу өзүнчө сүннөт. Кредит аралашып курулган үйгө тойчик кылса барса болобу? Туугандарга. Кредитке алынган духовкадан бышырылган нан жесе болобу? Же уйдун сүтүн туугандардыкы? Ошон нерсе. Өзү мынаны алган жакшы эмес. Бирок нары колдонуп аткандан кийин сиз жесеңиз эчтеке эмес. Бирок кредитке ошол духовка алды, ошол нан бышырып берсем сизге арам болуп калбайт. Тигиникиси болсо ошол жерге токтойт. Кылганычы. Бирок кредитке уй алды эле, ошол амалы, ошол сүткорлук амалган. Ал күнөө сага. Бирок ошо сүттү саап берсе сиз иче бериңиз, сизге атан ал. Азыр аялдар баталап тойлоп, үйдөн үй кыдырып кетишти. Үйгө убакыт калбай, Айша Фатима энелерибиз тойго батага барганбы дейт.
Айша Фатима энелерибиз тойго барган. Үйлөнгөн сахабаларда биз кадимкидей эле жашап эле. Бирок азыркындай той эмес эле да, таңгурдуңгур. Саартан кечке отуруп, 5 түрлүү тамак, намахарамдар менен намазды каза кыла турган, андай той эмес эле да. Той жөнөкөй болот эле. Пайгамбарыбыз айткан: "Аулиму валау бишат". Бир кой союп той өткөрүп кой, бүттү. Той жөнөкөй болот эле. Ошондой эле мына батага барганда көңүл айтуу, батага деген алхамдулилlah таазия барып дуа кылуу, бул бар нерсе. Эркек аялдар көңүл айтат, туугандарга көңүл айтат. Адам баласынын башында жакшылык жаман чогуу ээрчип жүрөт. Кээде курсанчылык болот, куттуктап коесуң. Кээде кайгы басат, көңүлүн көтөрүп коесуң. Бул адамдык касиет да. Биз жашообуздун бөлүгү бул. Анда сен кандай адамсың? Сен эгерде бирөөнүн башына кайгы жетсе көңүл айта албасаң, көңүлүн көтөрө албасаң, анда безразличный жаман болуп калбайбы анда? Бул бар нерсе, бирок азыркында эмес да, мына биздикинде. Биз болуп атканда. А бирок сиздин айтып атканыңызга мен кошулам, мына аялдар баталап тойлоп үйдөн кыдырып эле кетишти. Убакыт калбай эле тияк бияк. Андай да жакшы эмес. Аял киши канчалык үйдүн куту болсо ошончолук береке. Сизге суроо, мен сиздердин баяндарды уксам эле ыйлай берем. Буулугуп, эмне үчүн мындай? Өзүм 3 ай болду 5 мал намаз түшкөнүмө. Алла разы болсун сизден. Алла разы болсун. Сиз аз 5 мал намазга келдиңиз. Шайтан сизди келдирбегендин аракетинде. Сиз чоң казына аштыңыз. Түбөлүктүү сизге келе турган прибыльный казына намаз дегенди аштыңыз. Шайтан көрө албайт ошончо. Ыйлаганыңыз Алланын райымы. Диндин сөзүн укканда адам көз жаш чыга турган болсо, ойлоно турган болсо, бул жакшы нерсе бул. Дүйнө үчүн ыйлабай, дин үчүн ыйла. Бир адамды сүйүп, башка адамга турмушка чыктым эле. Бирок мага үйлөнөлү деп колум сураган, мен кабыл алган жокмун сүйгөн адамдан. Ал да мени жакшы көрөт, бирок нике кыйылды. Кантип жашайм деп ойлонуп жатам. Кыжалат болуп, күйөөмдү алдап жашай албайм да, албай атам. Кандай кылсам болот устаз? Чоң рахмат, устаз. Туганда дайым айтып жүрөбүз, никеге чейинки сүйүү шайтандын сүйүүсү. Жалган сүйүү, алдай турган сүйүү. Нике кыйгандан кийин болду. Мурда башканы сүйөт элем, нике кыйды, мен дагы эле ошонун сүйүүсүнөн ажырай албайм. Бул кандай жашоо? Бул кандай дегенде? Никенин берекесинен Алла Таала өзүнүн кудурети менен ушундай сүйүү берет. Эгерде бул экөө ниети таза болсо, ою таза болсо, ушу баш кошкон экөөнү Алла Таала өзүнүн кудурети менен сүйүү берет. Нике кыйып туруп, ак никесинде болуп, башканы сүйгөнү, башканы эңсеген, нак шайтандыкы болчу. Билип койсун, бунун келечеги жаман. Ошон үчүн бардык арам ойду чыгарып, Алладан ыйлап дуа кылыш керек. Я Алла, ушул арам ойду деп. Телефон менен байланышпаш керек, вообще сүйлөшпөш керек. Салам, дуа, токтоп бардык нерселерден бардык. Белек, селек, майда чүйдөлөрдөн бардык. Болбойт анда. Алла Таалам ак никени сизге кайыптан нике буйурдубу, насип кылдыбы, ушу менен бактылуусуз. Ушу менен бактылуусуз. Менин убакыт болуп калды азан. Амин. Субхана раббика раббил. Субханак Аллахумма. Ашхаду ан ла иляха илля анта. Аллахым барыбызга ыймандуу, ынтымактуу, райымдуу жашоо бер. Барыбызды намазкан кыл, чынчыл кыл, берешен, баатыр кыл. Аллахым бардык баш кошкон үй бүлөлөргө бакыт бер. Аллахым шайтан аралаттара көрбө. Урпактарыбыздын бардыгын ыймандуу кылып, сиротун мустаким туура жолдон адаштырба. Ыймандан ажыраттырба. Аллахым уяттуу жашоо бер. Бирибизди урматтай турган, сыйлай турган жашоо бер. Аллахым элибизди, журтубузду, мамлекетибизди ар кандай кырсык, ар кандай бале, ар кандай жаман сөз, ар кандай когалаңдардан өзү сактагын. Жараткан Алла сабакка катышкандардын, я Раббул Аламин, өмүрлөрүнө ден соолук рызкыларына береке бергин. Ыймандарына береке бергин. Илимдерине береке бергин. Амал кылууга барыбызга өзүң, я Алла, мүмкүнчүлүк, товфик бергин. Жараткан Алла туура жолго жетелегин. Жараткан Алла шайтандын азгырыгына таштабагын. Барыбызды эки дүйнөдө бактылуу кылгын, кайерде гана болбойлу, берекелүү кылгын. Ва саллаллаху таала ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Амин. Бирахматика я рахман.